бийлигинин улуттар саясатына каршы келбей, ар бир улут күчтүү болсо, өлкөбүздө совет бийлиги да күчтүү болот. Бүгін Ош гуманитардык педагогикалык институтунда илимий практикалык конференция болуп өттү. Бул иш-чара кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон инсандар деген теманын алкагында Алымбек Датканын 220, Абдыкадыр Орозбековдун 130 жана Турдакын Усубалиевдин 100 жылдык юбилейине арналып, окуу жайдын гуманитардык факультетинин тарых кафедрасы тарабынан уюштурулду. Алымбек Датканын 220 жылдыгына, Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгына, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдык мааракелерине арналган бул атайын президент тарабынан, парламент тарабынан атайын жарлыктар чыккан. Бул инсандарды биз унутта калтырбашыбыз керек. Азыркы илимий баяндамаларда ошол жөнүндө болду. Себеп дегенде бул инсандардан биз өмүрү өрнөк инсандар деп айтып жүрөбүз. Себеп дегенде өрнөк ала турган жүрүм туруму, жасаган жумуштары бул келечек муунга чоң таасир этет. Муну келечек муунга жеткирип туруу биз тарыхчылардын, окутуучулардын милдети катары билебиз. Иш-чаранын жүрүшүндө алгач көрүнүктүү тарыхый инсандардын тагдыры туурасында студенттер тарабынан сахналуу көрүнүш коюлду. Өлкөбүз алдын чалгынчында бекем мамлекети түзүүнү көздөйт. Биз бул чечимге элибиздин талабынан улам келип отурабыз. Бул чечим кеңеш бийлигинин улуттар саясатына каршы келбей, ар бир улут күчтүү болсо, өлкөбүздө совет бийлиги да күчтүү болот. Ак сөз, элди ойлосок, ушул чечимге бекем турабыз. Андан соң конференция салтанаттуу түрдө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин аткаруу менен ачылып, ОГПнын ректору Бекмырза Зулуев жана тарых илимдеринин доктору профессор Балтагул Нурумбетов куттуктоо сөз сүйлөшүп, конференциянын жүрүшүнө ийгилик каалап өтүштү. Ушул инсандардын бизге калтырган бир изги тарыхый жолундагы маанилүү чечимдерди кабыл алгандыгы, ошол мезгилде катаал болсо дагы, мына азыр биздин студенттерибиз жакшынакай эпизоддорду көрсөттү. Мына ошондой өздөрүнүн эртеңки келечек үчүн ошол мезгилде татаал ар кандай мамлекет тарабынан күчтүү катаал жазалар күтүп турса дагы, алар өзүнүн принцибинен эртеңки Кыргызстан үчүн өздөрүнүн көз карашына тайган эмес. Ошондуктан мен бүгүнкү илимий конференцияга ийгиликтерди каалап, ушу бүгүнкү конференция бир биздин студенттер үчүн, биздин жамаат үчүн бир жакшынакай бир жемиштүү болот деген ойдомун. Өзүбүздүн тарыхты билмейинче бүгүнкү турмушубузду түзүшүбүз кыйын. Ошон үчүн биздерде баштагы ошол Алымбек Алымбек Даткадан, Курманжан Даткадан, андан кийинки совет мамлекетин түзүүдө кошкон чыган биздин инсандарыбызды таанып билмейинче биздин бүгүнкүбүз кыйыныраак болуп турат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү пленардык отурум менен коштолуп, мында тарых илимдеринин докторлору, профессор окутуучулар, жогоруда аталган инсандардын өмүр баяны жана эмгек жолу туурасында бир топ макалаларын окушту. Анын катарында тарых илимдеринин кандидаты профессор Смадияров Сыдык Акунович Турдакын Усубалиев доор инсан аталышындагы өз баяндамасын жасады. Ошол 60-80 жылда советтик Кыргызстандын социалдык экономикалык жакта, маданий жакта эң өнүккөн мезгил болду. Алардын ушундай оор кырдаалдарда кандай маселени, кандай принцип менен чечкен, алардын иштөө принциби, мамлекеттүүлүктү башкаруу принциби, анан Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн бекемделишине, коомдун ынтымагынын бекемделип өнүгүшүнө кошкон салымдарын биз сөзсүз окуп, үйрөнүп, анан коомго жайылтып, пропагандалап турушубуз керек да. Бүгүнкүдөй гүлдөгөн заманыбыздын келүүсүнө зор салым кошкон тарых инсандарды эскерип, алардын эмгегин өзүбүздө баалап, өзгөгө даңктоо абзел. Бул сыяктуу инсандарды эскерүү, бүгүнкүдөй конференцияларды өткөрүү, учурдагы жаштарды жакшы жолдо, мыкты ийгиликтерди багындырып, патриоттук сезими ойгонуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошот деген ишеничтебиз. Кадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, белгилүү инсаныбыз Алымбек Датканын 220 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 90 жылдыгына карата арналды. Мында биздин белдүү тарыхчы окумуштууларыбыз Балтагул Аттакурович, Байболот Капарович, Акун Сыдыкович баш болгон биздин тарыхчыларыбыз келип, мына биздин студенттерибизге абдан жакшы инсандар жөнүндө маалыматтарды берди. Бул эмнени билдирет? Бул биздин эртеңки жаштарыбыз, биздин эртеңки тарыхыбызды, ушул тарыхыбызга из калтырып кеткен инсандарыбыздын кылган эмгектерин,
билүү максатында биз уюштурулду деп ойлойм.